Саламатсыңарбы, акылдуу, сүйүктүү балдарым. Бүгүнкү силерге өтө турган семинардын темасы кылмыштуулук эмнеден башталат. Сабактын максаты кылмыштуулуктун коомго жат мүнөзүн жана материалдык залалын түшүнөсүңөр. Кылмыштуулуктун зыяндуулугун жана анын коомго тийгизген терс таасирлери жөнүндө билесиңер. Кылмыштын жана адепсиздиктин аягы жакшылыкка алып келбешин түшүнүп билесиңер. Билимге өмүр бою дитиңди кой, адептүү, таза болсун ойлогон ой. Адам деген улуу атты күтө билсең, урмат сыйга ээ болосуң упол тоодой. Бүгүн биздин коомдун алдында турган эң актуалдуу, социалдык мааниси терең маселелердин бири өспүрүмдөр арасындагы кылмышты азайтуу жана аларды алдын алууну жогорку деңгээлге чыгаруу болуп саналат. Акыркы 10 жылда коомдогу экономикалык кырдаалдын туруксуздугу жашы жетеликтердин кылмышка баруусунун дагы бир чоң себеби болууда. Бардык мезгилдерде коомдун эң алсыз бөлүгү болгондуктан өспүрүмдөр мындан өзгөчө каттуу жабыр тартышат. Алсыздык бул чоң кишилер туруштук берчү жагдайларга, ой туюму токтоло элек, аңдап билүүсү калыптана элек балдардын тез таасирленип кетчү өзгөчөлүгү. Мыйзам жолу менен өздөрүнүн талаптарын аткара албаган учурда көпчүлүк өспүрүмдөр акча жасай башташат. Керектүү буюмдарын, тамак ашын өздөрүнүн алына мүмкүнчүлүктөрүнө жараша көбүнчө кылмыш аркылуу табууга аракеттенишет. Балдар, силер кылмыштуулук деген сөздү укканда кандай элестер пайда болот? Ой жүгүртүп көргүлөчү. Кылмыштын эң башкы себептери ээн баштык, тентектик, жоопкерчилик жана жазаланып калам деген сестенүү сезиминин жоктугу, үй бүлөдөгү тарбиянын жетишсиздиги, мигрант үй бүлөнүн балдарынын жүрүм турумун көзөмөлдөй албагандыгы, бош убакыттарын туура пайдаланбоосу, компьютердик клубтарда көңүл ачуучу жерлерде жүрүүсү эсептелинет. Демек, кылмыш коомдун өнүгүүсүнө каршы жасалган өтө зыяндуу иш-аракет, же болбосо мыйзамдуу түрдө чара көрүлө турган кайдыгерлик. Кылмыштын түрлөрү: рекетчилик, уурулук, аракештик, баңгилик, талаптоноочулук, каракчылык, бейбаштык, алдамчылык. Мунун ичинен рекетчиликти алып көрсөк, рекет деген сөз англис тилинен которгондо зордук, зомбулук, доочулук дегенди билдирет. Зомбулуктун психикалык, эмоциялык, физикалык, сексуалдык жана башка бардык түрлөрүнө чалдыккан балдар психикалык жаракатка учурашат. Бул кийинки өнүгүүсүнө чоң таасирин берет. Балдар өздөрү ашыкча ачуулуу, жинин келгенин башкара албай, өзүнөн кичүү, алсызыраак балдарга зомбулук көрсөтөт. Кээде өзүнө көңүл бурдуруш үчүн ар кандай акылга сыйбаган жүрүм турумдарды көрсөтөт. Тажаал болуп, уйкусу бузулат, адепсиздик жоруктарды көбүрөөк жасай баштайт. Урунуп, беринип жатып, кокустуктарга да дуушар болушу мүмкүн. Балдар биздин келечегибиз, бактыбыз. Балдардын жан дүйнөсү аруу, таза болгондуктан аларды ар түрдүү тез таасирлерден көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек. Ошондуктан балдар, силер дайыма улууну урматтап, кичүүнү заттап, ата-эненин, мугалимдердин, улуу адамдардын сөзүн угуп, насаат сөздөрүнөн тарбия алышыңарга писем. Андыктан коом, мектеп, ата-эне тыгыз байланышта болушубуз зарыл. Силерге балдар, Чакан шаарчада болгон трагедиялык окуяны айтып берейин. 14 жашар өспүрүм коньки тээп жатат. 8 жашар баланы көрөрү менен өзүнө чакырып, тигил жерге барып теп, музу жакшы, тегиз деп, музу оюлуп калган жакты жаңсап көрсөттү. Бала барып, музу оюлуп калган жерге түшүп, кетип, өлдү. Өспүрүм дагы 1 саатча муз тээп, анан шаарга барып, баланы кантип алдаганын жолдошторуна айтып берди. Күйүткөн мөктөгөн ата-энеси өспүрүмдөн:
баланы кайда жиберип жатканыңды билип туруп жүрөгүң кантип түттү деген суроосуна өспүрүм кебелбей туруп, мен аны ал жерге түртүп ийгеним жок. Ал жака ал өзү барды. Мен анда барып теппейсиңби деп кеңеш салган. Ал жерди музу тегиз эле деп жооп берди. Чуркап келип, бизге айтсаң, баланы сактап калбайт белек деген ата-энесинин сөзүнө өспүрүм, мен эмнеге жүгүрмөк элем? Ар ким өзү үчүн жооп берет, деди. Бул окуядан кийин ата-энеси менен жалгыз уулунун бир да адамдык руханий талабы жок экендиги билинген. Үй бүлөнүн эки эле мүдөөсү бар болгон: жакшы тоюш жана жакшы жатып укташ. Адам менен маектешип, рахаттануу, бирөөнү кубантуу же бактылуу кылууга умтулуу талабы эмне экендиги жөнүндө түшүнүк баланын 3 уктаса да түшүнө да кирген эмес. Өспүрүмдүн жасаган кылмышы канчалык оор, мыкачылык, наадандык, аңкоолук экендигин билүү менен үй бүлөнүн жашоо талабы, рухий дүйнөсү ошончолук жарды экендигин түшүндүк. Бул биз айтып кеткен кылмыштын алдамчылык түрү болуп эсептелинет. Анда балдар сабакты улуу даанышман ойчулдардын таамай сөздөрү менен бышыктайбыз. Адамга баарынан кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Башкаларга бакыт издеген адам бакытка өзү душар болот. Платон. Адамды тарбиялоо анын төрөлүшү менен башталат. Ал укпайт, сүйлөбөйт, бирок үйрөнүүгө даяр. Жан-Жак Руссо. Адам эки жашабайт, бирок адам болуп бир да жолу жашай албагандар көп. Рукерт. Улуу тоскоолдуктар болмоюн, улуу иштер жаралбайт. Вольтер. Кетирген кемчиликтен уялба. Өз кемчилигин сезүү турмуштун мыкты сабагы. Өзүн өзү тарбиялоонун мыкты каражаты. Карлейн. Демек балдар, ушул таамай сөздөрдөн сабак аласыңар деген ойдомун. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.